Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Мен айыл чарба министри катары силерге эң негизги ушул айыл чарба тармакта болуп аткан иштер жөнүндө кичине маалымат катары айта кетейин. Биз азыр ушул айыл чарбабызды өнүктүрүү жолунда эки негизги потенциалды иштетебиз деген ойлорубуз бар. Бул эң негизгиси бул транзиттик потенциал, анан ички потенциал. Транзиттик потенциал жөнүндө айта кетсек, азыр деле баарыбыз байкатабыз, сырттан келип аткан чийки затты бул жактан кайра иштетип, кайра башка өлкөлөргө, ошол эле Кытайга, башка өнүккөн өлкөлөргө да сата тургандай потенциалыбыз бар. Азыр болсо биздин командабыз менен ушул этти сатуу боюнча иштер жүрүп атат. Аякта ушул малды сырттан арзаныраак кылып алып келдирип, бияктан кайра иштетип, анан ошол эле бир араб өлкөлөргө азыр ошолор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат, ошол жака саткандай мүмкүнчүлүктөр бар. Биз ушул транзиттик потенциал бар, анан ички потенциал. Ички потенциал жөнүндө айта кетсек, биякта биздин эң негизги максаттарыбыз бул биринчи максат ушул азык-түлүк коопсуздукту камсыздоо, экинчи айыл чарбаны өнүктүрүү, бул жаңы технологиялар аркылуу өнүктүрүү. Азык-түлүк коопсуздук жөнүндө айта кетсек, бул азыр биздин ушул пандемия учурунда эң негизги максат болуп атат. Бүт өлкөлөрдө ошондой максат коюлуп атат. Ошол үчүн биз бул максатка жетиш үчүн 3 негизги мындай процессти азыр ишке киргизип атабыз. 3 негизги бакытты. Бул биздин дыйкандарыбызды ирелештирүү, бул сөзсүз түрдө кооперативтерге, ассоциациялардын ролун жогорулатуу болуп атат. Бул жерде мына биз өзүнчө сүт палатасын түздүк, биякта мал чарбаларынын ассоциациясын түздүк, тыгыз ушул балык чарба ассоциациялар менен балары мындай өндүрүүчүлөрдүн ошо чарбалары менен биргеликте ассоциациянын биргеликте андан тышкары ушул бүт жалпы ассоциациялар менен азыр биргеликте иштерди жүргүзүп, биз каякта мыйзамдарды өзгөртүш керек болсо, кайсыл жакта жакшыраак бир шарттарды түзүп бериш керек болсо, ошол иштерди биз алар менен биргеликте жүргүзүп атабыз. Экинчиси бул санариптештирүү. Санариптештирүү деген бул аябай маанилүү, бул уже замандын талабы болуп атат. Биякта биз көрүп атабыз, сырттан азыр көп учурларда каякта эмне отургузулуп атат деген маалыматтарды миңдеген кишилерди колдонуп, ар кайсы жактардан маалымат чогултуп атканы менен, бирок ал маалымат канчалык деңгээлде туура маалымат келип атат деген дагы көп суроолор жаралып атат. Ошол үчүн сөзсүз түрдө биякта санариптештирүү иштерин жүргүзүш керек. Бул боюнча азыр атайын геоинформационный система деп коет. Ошол модель аркылуу биз бул спутниктен маалыматтарды алып, каякта кандай эмнелер өстүрүлдү деген, эми бул уже 21-кылымдын жаңылыгы деле эмес, башка өлкөлөрдө көбүнчөсүндө бул система иштетилет. Аяктан так анан убактында келген туура бир маалыматтар чогулуп атат да. Бул боюнча ошо иштерди жүргүзөбүз. Андан тышкары дагы бул жалпы биздин айыл чарба министрлик тарабынан берилип аткан кызматтар, бул дагы сөзсүз түрдө санарипттеринде дагы болуш керек. Бул ар кимдерге, ар кайсы жактарга чуркабай, ушул интернет аркылуу деле кызматтарды, маалыматтарды ала тургандай кылып. Бул жакта биз атайын Телеграмга дагы силер Дыйкан дос деп бир сөз менен эле жазсаңар, Дыйкан дос деп жазсаңар, аяктан Telegram бот жаза алган. Аяка кирип өзүңөр дагы ушул айыл чарба министрлиги жөнүндө, жалпы айыл чарба жөнүндө көп маалыматтарды ушул Telegram бот аркылуу алсаңар болот. Аяка биз ушул жалпы маалыматтарды, кандай кызмат берет, ким менен байланышсаңар болот, өзүңөрдүн бир каалоо тилектериңер бар болсо, кээ бир жактарда бир мүмкүн коррупциялык бир рисктер бар болотсо, ошолор жөнүндө айтам десеңер, ошол Дыйкан дос деген Telegram аркылуу силер маалыматтарды дагы бизге берсеңер болот. Ал ар бир маалыматка биз сөзсүз түрдө мындай көңүл бурабыз. Андан тышкары мына биз өзүбүздүн документ оборотту толугу менен электрондук түргө өткөздүк. Бул биздин дагы бир чоң жеңишибиз деп айтсак болот. Канча деген мындай кагаздар экономия болуп, жакшы биз мындай ишти жүргүзгөнгө, батыраак дагы ишти жүргүзгөнгө бул шарттар түзүп берет. Үчүнчү тармак бул
кайра иштетүү заводдордун потенциалын жогорулатуу. Ал үчүн биз биякта ушул мыйзамдарга дагы өзгөрүүлөрдү киргизип, аларга эң жакшы шарттарды түзүп берип, жанакы айтып кеткендей транзиттик потенциалды, Кыргызстандын эң негизги транзиттик потенциалын ишке ашырганга болот да. Мисалы үчүн арзан малды ушул түндүк өлкөлөрдөн, ошол эле Россия, Монголия, Казакстан, Белоруссия, Украина, Польшадан арзан малды бияка алып келдирип, кайра иштетип, ошол араб өлкөлөргө, Кытайга, дагы башка өлкөлөргө эт түрүндө сата тургандай иштерди жүргүзүп атабыз. Азыр ошол боюнча өзүнчө чоң бир команда ишти жүргүзүп атат. Андан тышкары ушул Борбор Азиядагы биздин аябай баарыңар билесиңер, жер жемиштер аябай көп өсөт. Ошонун дагы Кыргызстанга бияка алып келип, кайра иштетип, кайра эле ошол башка өлкөлөргө сата тургандай, Кыргызстанда кошумча нарк акчасы Кыргызстанда кала тургандай механизмдерди сөзсүз түрдө киргизиш керекпиз да. Мен эми дагы ушул азык түлүк коопсуздук жөнүндө дагы айта кетейин. Негизи бизде мына көп мындай, чын айтсам, канча жылдан бери ушул коопсуздук жагынан аябай көп көйгөйлөр чогулуп калыптыр. Бул жерде биз азыр эми сөзсүз түрдө чоң өзгөрүүлөр жасаш керекпиз. Мисалы үчүн эми көп мына бизде мал чарбалар көп болгону менен, бирок өзүбүздү дагы толугу менен эт менен камсыздап албай атабыз. Азыркы учурда мына 25 декабрь 2020 жылдын маалыматы боюнча 1 миллион 133 миң тонна бул мына жалпы картошка өндүрүлүптүр. Эттен болсо 400 миң тонна мындай бул керектүүлүк экен. Ошонун ичинде 38 миң тонна сырттан тооктун эти бизге кирип атыптыр да. Андан тышкары 1 миллион 553 миң тонна сүт бул бизде бул жылы өндүрүлгөн. Ошол сүт жагынан бизде мындай көрсөткүчтөр жакшы, анткени биздин ички мындай көлөмү, канча бизге керектүүлүгү бул 1 миллион 310 миң тонна бир кишиге. Мындай жалпы биздин мындай канча керек экен ошо болот да. Андан тышкары жумуртка жөнүндө айта кетсек, январдан ноябрга чейин 2020 жылдын бул 526 миллион ошол жумуртка чыгарылган Кыргызстанда. Бул 95 миң ошол жумурткага көбүрөөк болуп калат бул мурунку жыл менен салыштырмалуу. Анан азыр андан тышкары дагы биз мындай көрүп атабыз, бул жагынан бизде чоң бир көйгөйлөр бар. Анткени жалпы бизде көбүнчө ошол эт продукциясы дагы сырттан келип атат. Киргенге мындай эми сөз алып келип атабыз. Биякта 14,7% жалпы Кыргызстандагы эт сырттан келип атат. 32,9 кум шекер сырттан келип атат. Жалпы Кыргызстандын ички көлөмүн айтсак. Андан тышкары дерлик 70% суу май сырттан келип атат жана 29,1% ошол мөмө жемиштер ошо сырттан келип атканды биз белгилеп атабыз. Ошондуктан жалпы бизде ушул азык түлүк коопсуздук жагынан мындай иштер, азыркы көйгөйлөрдү биз көрүп атабыз, бекитип атабыз. Эми ушул көйгөйлөрдү чече тургандай атайын программаларды иштеп чыгып атабыз. Буюрса 2021 жылы уже ситуация өзгөрүлүш керек. Биз толугу менен өзүбүздүн керектүүлүгүбүздү, Кыргызстанда керектүүлүгүбүздү жаба тургандай биякта өндүрүштү өнүктүрүш керекпиз да. Эми бул жакта кандай болуп калат? Биз эгерде өзүбүздүн гана ички рынокко мындай басым кылсак, анда бияктан өнүгүү жөнүндө сөздү айтканда эле кереги жок да. Ошол үчүн сөзсүз түрдө Кыргызстан өзүнүн транзиттик потенциалын иштеп чыгып, ошол жакта бияка сырттан келе турган дагы, ичинен дагы чийки затты өндүрүшүн көбөйтүп, бияктан кайра сыртка кайра иштетилген түрүндө сыртка чыгарыш керекпиз. Андан тышкары
Жалпы азыр биз ошол азык-түлүк коопсуздук жагынан өзүбүздүн ишибизди дагы жүргүзүп атабыз. Буякта мындай жалпы базар баасы көтөрүлүп атканы менен биз атайын жарманкелерди уюштурдук. Мына жаңы жылдын алдында уйдун эти эле 8200 килограмм уйдун эти сатылыптыр. Андан тышкары мына 9 январда дагы жакында уюштурганбыз. 3000 килограмм эт ошол жарманке аркылуу сатылган. Андан тышкары жалпы дагы бүт продукциялар боюнча жакшы сатылыштар болуптур. Биздин Бишкек ошо жарандар аябай жылуу кабыл алышты. Муну дагы улантабыз. Буюрса ошол 2 жумада бир жолу ушундай жарманкелерди уюштуруп турганга аракет кылабыз. Бул Айыл чарба министрликтин жанында ошо Разаков көчөсүндө, Киевский менен Токтогул көчөсүнүн ортосунда ушул жарманкени уюштуруп атабыз. Андан тышкары мына дагы эң негизги кээ бир дагы тармактарды айтып кетейин. Ошо бир күндүн ичинде эле мына 133 000 жумуртка сатылган экен да. Кийин дагы мына бул жаңы жылга чейин, анан жаңы жылдан кийин 90 000 жумуртка ошо бир күндө сатылган. Биз мындай жарманкелерди бүт Кыргызстандын аймактарында жасаганга ошол өзүбүздүн тапшырмаларыбызды бердик. Биздин райондук башкармалыктар бар. Алар дагы ошо жергиликтүү бийлик менен биргеликте ошол иштерди аткарып жатышат. Андан тышкары жалпы мен биздин азыр республика боюнча маалыматтарды айта кетейин. Мына акыркы мал санагы жүргүзүлгөн. Ири мүйүздүү малдын саны бизде 1 680 750 баш катталыптыр. Анын ичинде 835 270 уй. Кийинки бул ичинде 50 580 топоз катталган экен. Андан тышкары койлордон 6 миллион кой жана эчкилерден 6 266 739 кой жана эчкинин башы катталган. Анын ичинен 801 133 баш эчки катталган экен. Жалпы жылкылардын саны 522 611, үй канаттуулардын 6 211 184 баш жана анын ичинде 4 821 642 баш тооктор катталган. Жалпы мындай айта кетсек, бизде мындай көлөмү жагынан жакшы эле өсүштү биз каттап атабыз. Ошол эле ири мүйүздүү жөнүндө айтып кетсек, биякта ошо 3,3% өсүш. Бул жалпы койлор менен эчкилердики болсо 1,6% өсүштү каттадык. Бул андан тышкары эми биз урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер, биз ушул айыл чарба тармагы боюнча дагы аябай көп өзүбүздүн иштерибизди жазып атабыз. Силер ал иштер боюнча дагы биздин ошо Facebook баракчалар аркылуу дагы маалыматтарды алсаңыздар болот, кененирээк алсаңыздар болот. Күнүгө ошол жакка өзүбүздүн отчетторду берип атабыз. Андан тышкары дагы силер биздин ошол эң негизги 3 азыр жаңы принциптерди киргизгенбиз, иштөө принциптерин. Бул биринчиси ачык айкын иштөө, экинчиси бул биз отчет берип туруш керекпиз сөзсүз түрдө элге. Анан үчүнчүсү бул биз натыйжага фокус менен аягында бир натыйжа чыга турганда иштерди жүргүзөбүз деп, бул жалпы министрликтин ичинде ар бир кызматкерге ушундай принцип менен иштеш дегенди бекиттик. Ошол үчүн баарыңарды айыл чарба министрлик менен кызматташууга чакырам. Биз сөзсүз түрдө ошо айыл чарба тармакты экономиканын, биздин Кыргызстандын экономикасынын локомотиви болуп берет деген ишеничтерибиз бар. Ал боюнча талыкпай күнү түнү биз ошо иштерибизди жүргүзүп атабыз.